Assalamu алейкум кыргыз элим. Мектепке жол коронуп хиджаб менен барууга болобу? Буга мугалимдер каршы чыкса эмне кылуу керек? Кыргызстан эркин мамлекет. Конституция билим берүү жөнүндө мыйзамдарга ылайык мектепке, сабакка хиджаб менен келүүгө эч кандай тыюу салынбайт. Башкача айтканда уруксаат берилет. Ушул маселе боюнча 2021 жылдын ичинде укук коргоочунун арызданууларынын негизинде хиджабка каршы болгон 200дөн ашуун мектептерге прокуратура тарабынан эскертүүлөр берилди. Директорлор, мугалимдер кыздардан кечирим сурап, кылган иштеринен өкүнгөн учурлары дагы көп кездешти. Бул маселе прокуратура, Ички иштер министрлиги, Билим берүү министрлиги, акыйкатчы, президенттик аппарат, өкмөт, Жогорку кеңештин депутаттары жана коомчулуктун көзөмөлүндө турат. Андыктан эске сала кетсек, кайсы бир окуучу кыз же мугалим мектепке оронуп барууну кааласа, эч кимден коркпой эле оронуп бара берет. Эгерде кандайдыр бир каршылыктар, тоскоолдуктар, басмырлоолор орун алчу болсо, 0777 66 13 77 WhatsApp номеру аркылуу укук коргоочуга кайрылсын. Ар бир кайрылууга сөзсүз жооп берилет. Укук коргоо иштери акысыз жүргүзүлөт жана мыйзам бузган тараптарга чаралар көрүлөт.